Аралыктан окутууну улантабыз. 10 класс геометрия сабагы. Темабыз строиметриянын аксиомаларынан келип чыккан натыйжалар. Силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта строиметриянын аксиомаларынан келип чыккан натыйжалар менен таанышасыңар. Теоремалардын далилдөөсүн үйрөнөсүңөр. Теоремаларды далилдөөдө аксиомаларды колдонгонду көрөсүңөр. Аксиомадан келип чыккан натыйжалар. Биз строиметриянын 4 аксиомасын окуп үйрөнгөнбүз өткөн сабакта. Аларды эске салгыла. Анан ошондон келип чыккан теореманы карайлы. Каалаган түз сызык БС же А түз сызыгы берилсе, жана анда жатпаган чекит аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана дейт. Мына биз А түз сызыгын алдык, анан анда жатпаган А чекитин алдык. Карайлы, бул тегиздик, альфа тегиздигинде жатат. Далилдөө. А түз сызыгы жана анда жатпаган А чекити берилсин дейт. Кичинекей А түз сызыгы, анда жатпаган А чекити берилсин. А түз сызыгынан каалагандай Б жана С чекиттерин белгилеп алалы. Анда А, Б, С чекиттери бир түзсүкта жатпайт. Мынакей, бир түзсүкта жатпайт, анткени А чекити А түз сызыгында жатпайт. Биз окуп үйрөнгөн экинчи аксиоманын негизинде альфа тегиздигин жүргүзүүгө болот. Бир түзсүкта жатпаган 3 чекит аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот. Бирди гана деген аксиоманын негизинде биз альфа тегиздигин жүргүзүп алдык. Мына эми символдор менен жазылгандарын көрөлү. Б чекити альфа тегиздигинде жатат, С чекити дагы альфа тегиздигинде жатат. Үчүнчү аксиомага ылайык. Эгерде түз сызыктын 2 чекити тегиздикте жатса, анда ал түз сызык бүтүн бойдон жатат деген бар да, мына ошол экиге ылайык биз эгерде А чекити жана А түз сызыгы аркылуу дагы бир бета тегиздигин жүргүзө турган болсок, анда үчүнчү аксиомага карама каршы келип калат экен. Демек, А альфа тегиздиги изделүүчү жалгыз тегиздик болуп эсептелет. Эми ушул теоремадан дагы натыйжа келип чыгат экен. Эки параллель түз сызыктар аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана дейт. Мынакей, карайлы. Аксиомадан дагы бир натыйжа келип чыгат экен. Теорема 2. Каалаган кесилишүүчү эки түз сызык аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Мына тегиздикте жаткан эки түз сызык, М жана N түз сызыктары, алар аркылуу тегиздик жүргүзүүгө болот экен. Эми бул теореманы далилдеп көрөлү. Кесилишүүчү М чекитте кесилишкен эки түз сызык берилди. Далилдөө үчүн М түз сызыгынан N эркин алынган М чекитинен айырмалуу болгон чекитти белгилеп алдык. Экөө тең М түз сызыгында жатат. Ал эми альфа тегиздигин карап көрсөк, N түз сызыгы М түз сызыгы жаткан. Ушуга барабар да. Тегиздигин карайлы. М чекити альфага тиешелүү, N дагы альфа тегиздигинде жатат. Анда экинчи аксиома боюнча М түз сызыгы дагы альфага тиешелүү. Демек, М, N түз сызыктары экөө тең альфа тегиздигинде жатышат жана альфа тегиздиги бул биз издеп аткан тегиздик. Эми альфа тегиздиги жалгыз экендигин көрсөтөлү. Альфа тегиздигинен айырмаланган М жана N түз сызыктары аркылуу өтүүчү бета тегиздиги болсун дей турган болсок, анда бета N түз сызыгы жана анда жатпаган N чекити аркылуу өтүп калат. Анда теорема 1 боюнча альфа менен дал келип калат. Демек, альфа тегиздиги жалгыз экен. Биз альфа тегиздигин бирди гана жүргүзүүгө болот дегенди далилдедик. Жыйынтык. Мейкиндикте тегиздикти кантип жүргүзүүгө болот дейт. Бир түз сызык жатпаган 3 чекит аркылуу жүргүзсөк болот аксиоманын негизинде. Түз сызык жана анда жатпаган чекит аркылуу аксиомадан келип чыккан натыйжалардын негизинде.
мынакей бир түз жаткан 3 чекит аркылуу тегиздик жүргүздүк. Бир түз сыкта жана анда жатпаган чекит аркылуу жүргүздүк. Кесишүүчү эки түз сызык аркылуу жүргүзсө болот экен. Анан эки параллель түз сызык аркылуу жүргүзсө болот экен. Үйгө тапшырма. Биринчи теорема жана натыйжаларды чиймелери менен көчүрүп алабыз. Окуу китебинин номер 3 жана 7 маселени чыгарасыңар. Кийинки сабакта жолугушкуча саламатта болуңуздар.